Саламатсыңарбы балдар? Мен Алчыбай Төрәлиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Төрөбаева Назгүл. Бүгүн силер менен биз 8 класска кыргыз тили жана кыргыз тилинен сыпат жана сан өлчөм бушуктоош деген темада сабак өтөбүз. Бышыктоош жөнүндөгү өтүлгөн теманы эске салып алабыз. Бышыктоош деген сүйлөм тутумунда кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалдарын билдирген айкындоочу мүчө бышыктоош деп аталат. Ошондой эле биз өткөнкү сабактардан бышыктооштун түрлөрүн өткөнбүз балдар. Бышыктооштун түрлөрү мезгил бышыктооч, орун бышыктооч, себеп бышыктооч, сыпат бышыктооч, сан өлчөм бышыктооч, максат бышыктооч балдар. Жакшылап көңүлүбүзгө бекем түйүп алабыз. Мезгил, орун, себеп, сыпат, сан өлчөм жана максат. Бекем түйүп алдыкпы балдар? Эми бышыктооштун суроолору менен таанышканбыз. Аны дагы кайра эске салып алалы. Кандай, кандайча, кантип, канча, нече, канчанчы, кайда, кайдан, каякка, качан, качанга чейин, эмне үчүн, эмне себептен, кандай максатта. Суроолорун эстеп калдыкпы балдар? Эми биз бышыктооч боюнча түзүлгөн сүйлөмдөрдү толуктоону иштейбиз. Баарын жакшылап көңүл коюп, бул жакта, оң жакта берилген сөздөрдү калтырылган жерге толуктайбыз балдар. Дептерибизге жазып иштейбиз, өз алдынча иштейбиз. Эми бүгүнкү темабыз сыпат жана сан өлчөм бышыктооч. Сыпат бышыктооч кыймыл аракеттин сыпатын билдирет. Кандай, кандайча, кантип деген суроолорго жооп берет. Сан өлчөм бышыктооч кыймыл аракеттин сан өлчөмүн билдирет. Канча, нече, канчанчы, неченчи, канча жолу, нече жолу деген суроолорго жооп берет. Жакшылап түшүнүп алдыкпы балдар? Эми ушул түшүнгөн темаңар боюнча класстер түзүп көрөлү. Класстерди жакшылап дептериңерге түзөсүңөр. Класстер түзгөндү биз жакшы билебиз, балдар. Эми балдар, биз сыпат бышыктооч боюнча түзүлгөн сүйлөмгө карап көрөбүз. Ак мөөр соң көлдүн аккуусундай буралат. Кандай буралат? Аккуусундай буралат. Сыпат бышыктооч. Жети өлчөп, бир кес. Канча өлчөп? Жети өлчөп. Канча өлчөп? Бир кес. Демек, сан өлчөм бышыктооч. Эми балдар, силерге 173 көнүгүүнү беремин. Бул көнүгүүнү жогорку белгилегендей кылып, сан өлчөм бышыктоочторун, сын сыпат бышыктоочторун таап, иштеп коебуз балдар. Үйгө тапшырма ушул. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.